Бул чакан тигүүчү жай Баткен шаарындагы медреседе жайгашкан. Бул жайда медреседе диний билим алган кыз келиндер диний билимине кошумча кесиптик шыктарга үйрөнүүдө. Бул жерде билим алган кыздар үчүн келечекте туруктуу жумуш ордун табууга шарт түзүлгөн. Бул жерде кичине окудук биз окудук. Азыр бул жерде кыздарга үйрөтүп, анан өзүбүз дагы окуп жатабыз. Кичине дагы кайра өнүктүрүү үчүн. Келечекте максаттарыбыз көп. Биз дагы цех ачкыбыз келет. Мисалы үчүн үйдө аял заты көбүнчө үйдө отуруп калат. Анан ошолор кичине тигип, өзү дагы акча таап дегендей, анан үйдө отуруп эле бирөөдүн көйнөгүн тигип берип, ошонун артынан акча таап, өзүнүн тиричилигин өзү кылса да болот да. Медреседе билим алган кыздарды тигүүчүлүк кесибине үйрөтүүчү кыска мөөнөттүк курсу 1 айдан 2 айга чейин окутулат. Тигүү цехинде билим алган кыздар негизинен аялдар жана жаш балдар үчүн кийимдерди тигет. Мугалимдин айтымында бул жерде тигүүчүлүктү үйрөнгөн кыз келиндердин айрымдары кесипкөй болуп, өз ордун таап, ишмердүүлүгүн жүргүзүүдө. Кыздар илим бойдон эле калып кетпесин деп, ар тараптуу болсун деп, буларга ушул швейн цехтан үйрөтөбүз. Негизинен биринчи кыздарга үйрөткөнүбүз 2 айлык курстарды үйрөтөбүз. Анан 1 айлык курстарда үйрөтөбүз. 2 айлык курстарда башталганда биз быйылкы жылдан жаңы баштадык. Анан покрывалдардан баштадык. Покрывалдарды кыздардын өздөрүнүн жатаканасына тигип атышат. Түз тигиш боюнча буларга жеңил деп атабыз. Анан мында кыздардын кийимдерин да үйрөтөбүз. Өздөрүгө тигип кийишеттер. Анан жазда мындай жеңил көйнөк шымдар менен өздөрүгө тигет. Анан көбүнчө детский кийимдер кийип кетишет. Ал эми бул ашкана медреседе билим алгандарды ашпозчулук жана кондитердик кесибине үйрөтүү үчүн жабдылган. Диний билим алган кыздар үчүн ашпозчулук жана кондитердик кесипти үйрөнгөнү үй бүлөсүнүн бюджетин толтурууга жана өзүн камсыздоого жакшы өбөлгө болот. Мына ушул күнгө чейин 50дөн ашуун кыз келиндер курстан өтүшкөн. Биз кондитерский боюнча мына ушунча кыздарды окутуп атабыз. Ушул жерде бизге бул ачылганга 3 жыл болуп калды. 3 жылдан бери 50 чакты кыз окуп чыкты окшойт. Эми дагы иншалла дагы окутабыз деген немебиз бар. Бул кондитерскийдин пайдасы көп дейди кыздарга. Үйгө барганда дагы бир мейман келсе жасап үргөнүп, же болбосо турмушта дагы көп пайдасы тиет экен. Баткен шаарындагы Муаз ибн Жаббал атындагы медресе ачылганына 10 жыл болсо, 4-5 жыл аралыгында кошумча кесиптик билим берүүгө шарт түзүлдү. Медреседе билим алуучулар тигүүчүлүк, ашпозчулук жана кондитердик курстардан сырткары компьютерди өздөштүрүп, араб, түрк жана англис тилдерин үйрөнүшүүдө. Бул курстарды окутуунун максаты балдарыбыз, ошо кыздарыбыз бир тараптуу болбостон эле диний сабак алуу менен бирге эле өзү турмуштук керектүү кесиптерди үйрөнсүн деген максатта курстарды ачканбыз. Бул курстардын пайдасы дагы тийди. Анткени бүтүргөн балдарыбыз ошо сертификаттар менен кээ бир ашканаларда иштешти. Анан бүтүргөн балдардан поварчылык курсуна бүтүргөн балдар биз өзүбүздө дагы иштеп жатат. 10 жыл мурда башталган аялдардын диний сабаттуулугун жогорулатуу аракети жакшы жолго коюлуп, диний билим берүүчү окуу жайындагы кыз келиндер кошумча кесипке ээ болгону Баткен шаарынын өсүп өнүгүүсүнө салымы кошуп, жумушсуздук кыскарууда.